Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер Учкунбек YouTube каналын көрүп жатасыздар. Сиздер менен Учкунбек Токторбаев. Бүгүн мигранттарга өтө пайдалуу жана маанилүү маалымат берүүнү туура көрдүм. Бул Россия Федерациясында жүргөн ар бир мекендештерге өтө маанилүү жана пайдалуу деп ойлойм. Россия Федерациясында жүргөн биздин мекендештердин группа контакттарына максималдуу түрдө жиберип, бирден лайк басып, пикир калтырганды унутпаңыздар. Бүгүнкү күндө мекендештерибиз аябай көп көйгөй болуп жаткан бул миграциянын артына штамп, биздин тилде кыргызча айтканда печать бастыруу аябай бүгүнкү күндө көйгөй болуп жатат. Ошондой эле реестрден чыгуу. Көп МВДлар биздин мекендештерге печать баспай жатат, анын себептерин айтабыз. Ошондой эле реестрден чыгарбай жатат. 2025-жылдын ичинде эч кандай бир миграциянын артына штамп, печать баспаган мекендештерибиз дагы жок эмес экен. Ошондой эле реестрден чыкканга аракет кылбаган мекендештерибиз дагы бар экен. Бүгүнкү күндө МВДга барса чыгып кет деген сунуштарды берип жатат. Бул МВДнын эң туура кеңеши деп билем. Себеби азыр декабрда чыккан болсо, кайра 2025-жылдын декабрында чыккан болсо, 2026-жылы киргенге болот мекендештер. Кирип, кайра документтерин тактап, реестрден чыгып, мыйзамдаштырганга дагы бир сонун мүмкүнчүлүк десек болот. Кандай мекендештерибиз 2026-жылы кире алат кайра? Же кандай мекендештерибиз кире албайт? Бүгүнкү күндө ошол боюнча сиздерге маалымат берем. 2025-жылы эч кандай реестрге жетишпеген мекендештерибиз бар, штамп бастырганга жетишпеген мекендештерибиз бар. Ошондой эле Кыргызстанга 2025-жылы чыгып келип, реестрден чыкпастан эле чыгып келип, кайра келген мекендештерибиз бар. Эң жакшысы ошолорго совет берет элем. 2025-жылы чыгып кетиңиздер, себебинде полиция кызматкери караман болсо, бекер эле 5 жылга выдворение, депортация кылат, 18 статьясын коюп. Бул мекендештерибиз убагында 2025-жылдын ичинде штамп, печать баскан эмес, ошондой эле чыгып кирип келип дагы реестрден чыкканга аракет кылбаган мекендештерибиз. Бүгүнкү күндө полиция кызматкерлери чыгып кет деген мекендештерибиз, ушундай мекендештерибиз. Мен 2025-жылдын 30 декабрь күнү чыгып, кайра 1 январь кирсем болобу деген мекендештерибиз дагы жок эмес. Эгерде сиз 2025-жылдын декабрь айында чыгып, бирок реестрден чыкпасаңыз, реестрден өзү Россия Федерациясына чыккандан кийин 3 күндөн 90 күнгө чейин, мындайча айтканда 3 айга чейин чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Автоматтык түрдө Россия Федерациясы 3 күндөн 90 күндүн ичинде сизди реестрден чыгарат. Эгерде сиз декабрда чыгып, реестрден чыга эле кайра Россия Федерациясына кирген болсоңуз, 1 жылдык сиз убактыңызды коротуп, кайра 2027-жылга киргенге мүмкүнчүлүк болот мекендештер. Ошон үчүн сиздер 2025-жылдын декабрынан Россия Федерациясына чыккан болсоңуз, Кыргызстанга келип 1 айдын ичинде чыгабы, 2 айдын ичинде чыгабы, же 3 айдын ичинде реестрден чыгасызбы? Качан реестрден чыккандан кийин, анда кийин сиз Россия Федерациясына кирип, документтериңизди тактап, кайрадан МВДга тапшырып, мыйзамдаштырсаңыз болот мекендештер. Печаттарды бастырып, ошондой эле МВДга тапшырылган документтериңизди тапшырсаңыз болот. Андан кийин дагы көбү бизге байланышат. Мен реестрден чыгып, Кыргызстанга барып келсем, барып келип 1 жумадан кийин реестрге түшүп калдым деген мекендештерибиз бар. Алар эмне кылыш керек? Кыргызстанга же болбосо Казакстанга кирди чыкты кылгандан кийин сөзсүз ошол бардык полный документтерин кайрадан МВДга тапшыруу керек. Ошо келген күндөн тартып эле МВДга тапшырыш керек. Себеп дегенде полный данныйлар силер Россия Федерациясына чыккандан кийин реестрдин системасынан дагы чыгып кетет. Ошон үчүн сиздер сөзсүз кирди чыкты кылып келгенден кийин же Кыргызстанга барып официалдуу түрдө иштеп, бирок Кыргызстанга барып келгенден кийин дагы документиңиздерди бир sıra МВДга тапшырышыңыздар керек мекендештер. Көпчүлүк мекендештер мен мурун Кыргызстанга кетердин алдын документтерди тапшырып реестрден чыкканмын. Болду, мен кайра келип эле иштей берем деген мекендештерибиз бар экен. Ал туура эмес экен. Сиздер ошол Россия Федерациясына чыккандан кийин, кайра баргандан кийин 3 күн ичинде же 1 жуманын ичинде кайра ошол документтериңиздерди МВДга тапшырып койсоңуздар, бул туура болот экен мекендештер. Бүгүнкү күндө дагы мекендештерибиздин көйгөйлөрү аябай көп. Депортация болгондор кайра кандай кылып Россияга кириш керек? Ошондой эле Сахарон анализдерим туура эмес чыкты. Ошондой эле биз развод болгонбуз, алименттерди кандай төлөш кылыш керек деген мекендештерибиз бар. Золотой корона боюнча
дагы биздин мекендештер аябай көп чалуулар, жазуулар болот. Мен Золотой Коронадан карызым бар. Россияга кирсем болобу деген мекендештерибиз бар. Ошондой эле мен Россиядан чыксам, Кыргызстанга келсем болобу деген мекендештерибиз да бар. Золотой Корона бул банк Россия Федерациясына карабайт. Бул частный Казакстандыкы десек болот. Эгерде сиздин карыздарыңыз сотко өтүп, погромдарга барган болсо, бул кайра чыкканга же Россияга киргенге бул бир тоскоол болот. Сөзсүз ошону төлөп, соттун чечими менен андан кийин киргенге чыкканга мүмкүнчүлүк пайда болот. Эгерде сотко өтпөгөн болсо, эч кандай киргенге чыкканга Золотой Коронадо карыздын тиешеси жок мекендештер. Урматтуу мекендештер, мен экранга жеке юрист деп номерин койдум. Эгерде сиз Москва шаарынан же Россия Федерациясынан юрист издесеңиз, ошол жакка байланышсаңыздар болот. Бул юридикалык компаниянын Бишкек шаарында дагы, ошондой эле Ош шаарында дагы, ошондой эле Манас шаарында дагы бүгүнкү күндө юристтер эмгектенип жатат. Кыргызстанда дагы, ошондой эле Россияда дагы биздин мекендештерге колдон келишинче Учкунбек каналынан алдым десеңиздер, сиздерге жардам берет. Бул юристтер эч кандай мамлекетке карабайт. Булар жеке частный юристтер десек болот. Андан сырткары кийинки берүүдө биз реестрден түшүп аткандын себептерин, бир канча себептерин дагы маалыматтарды топтоп чыгарабыз. Сөзсүз каналга катталыңыздар, бирден лайк басыңыздар. Анан комментарийге мен Телеграмдын баракчаны коюп койдум. Ошол жактан дагы миграция жаатында маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет.